аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, сиз жамааттык медиа студиясындагы эл собол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирде мен Айгерим Кубатбекова алып баруудамын. Өлкөдө зордук зомбулукту алдын алуу максатында 16 күндүк акция жүрүп жатат. Ал 10 декабрга чейин уланат. Бүгүн биздин студияда мейманда коомчулукту өнүктүрүүгө билим коомдук фондунун жаштар арасында кесиптик билим алууну жайылтуу боюнча адиси Мунира Нурузбаева жана билимдүү жаштар ийгиликтүү айыл аймак долбоорунун катышуучусу Асема Нурилаева. Кутман күнүңүздөр менен студияга кош келдиңиздер. Бүгүн саламатсыздарбы? Биз жогоруда айткандай бул акция башталып 10 декабрга чейин уланып жатат. Анан сиздер бул багытта кандай иштерди аткарып жатасыздар, ошол боюнча айтып берсеңиз. Биринчиден ыраазычылык билдиребиз бизди чакырганыңыздарга. Экинчиден биздин өзүбүздүн уюмубуз коомчулукту өнүктүрүүгө билим деп аталат. Анан ушул уюмда теңдик нуру деген жалпы азыр 2 жылдан бери ушу демилге өтүп жаткан зордук зомбулукка каршы багытталган, негизинен ушул кыздардыкка карата болгон эртеги өкө тийүү, ала качуу, зордук зомбулук ушул багыттарда иштөө боюнча. Анын негизинде биздин уюм ушул билимдүү жаштар ийгиликтүү айылдык аймак деген долбоорду ишке ашырып келет 2 жылдан бери. Ал жерде биз окуучу кыздар менен ошол 13 жаштан баштап 15-16 жашка чейинки алардын ата-энелери менен жана ошондой эле биз чечим кабыл алуучу адамдар менен чогуу иштешебиз да. Азыркы күндө биз ушул уюмубуз менен долбоордун алкагында 2 аймакта иштешебиз. Биринчиси бул Сокулук айылында, анын ичинде номер 4 Муса Жангазиев атындагы мектептеги окуучу кыздар менен ата-энелер менен, ошондой эле экинчиси Аламедин районундагы Виноградный айылында, Васильевка номер 2 мектебинде. 16 күндүк гендердик зордук зомбулукка каршы кампаниясы сиздер билгендей айтып өткөндөй дагы ушул гендердик зордук зомбулукка каршы багытталгандыктан биз дагы артта калбай, биз дагы ушул күнгө аябай көңүл бурабыз. Себеп дегенде бул биздин темабызга да жакын, биз көтөрүп чыккан көйгөйлөргө жакын болгондуктан жергиликтүү жерлерде ар түрдүү иш-чаралар өткөргөн жатабыз да. Алардын эң негизгиси бул маалыматтык кампания иш-чаралар. Себеп дегенде адамдар арасында, жергиликтүү калк арасында, окуучулар арасында биз кандай көйгөйлөргө кабылып жатканын айтып өтүш керек. Ошондой эле кандай биздин мыйзамдарыбыз бар. Себептен Кыргыз Республикасында гендердик зордук зомбулукка каршы биз бир талай документтерибиз бар. Ал эми экинчи багыттагы биздин иш-чарабыз ушул адамдардагы калк арасындагы жайылган азыркы күндө гендердик негативдүү нормалар кабыл алынган да. Мисалга алсак, кыз кишинин окуганы кереги жок. Ал эгер күйөөгө тийсе, анын баягы болочок күйөөсү багат дегенчи. Же экинчи норма бар, ошо кыз киши баягы билим алышы бул эч кандай баягы пайда келтирбейт депчи, ал деген үйдө отуруш керек, бала багыш керек деген. Мына ушуга окшогон негативдүү социалдык нормаларды жоюуга багытталган форум театр өткөрөлү деп пландап атабыз. Анан сөзсүз түрдө ушу кыздардын үнү угулуш керек экен. Биз кыздар жөнүндө айтып келебиз, бирок кыздар өздөрү да үнүн угуп айтыш үчүн биз жөө жүрүштөрдү уюштурайлы деп пландап атабыз да. Анан бул нерселердин баардыгын биз өзүбүз гана кылбайбыз. Бул нерсени биздин проектиде ушу билимдүү жаштар ийгиликтүү айылдык аймак деген долбоорубузда катышып жаткан 2 айылдан 40 кыз катышып атат, 40 ата-эне катышып атат, айыл өкмөттөрү, мектеп администрациясы дагы активдүү катышып атат. Алардын жардамы менен өткөрүлөт да, алардын толук катышуусу менен. Мына бизде ушундай кыскача маалыматыбыз бар. Анан ошо долбоордун катышуучусу, мектеп окуучусу катары айтып берсең, мындай силер эмне иштерди кылып атасыңар? Бул кандай сага таасир калтырды? Азыркы күндө биз ушундай университет программасына катышып жатабыз. Азыркы күндө негизи чынын айтсам бардык эле кыздар өзгөрүүлөргө душар болду деп айта алам. Анткени башында келгенде бардык эле кыздар өзүнү так алып жүргөндү билбей жана кантип кайсы жерде суроо экенин билбей
адамдардын арасында чыгып жатабыз. Азыркы учурда Лучсвета проектиси боюнча адамдардын алдына чыгып атабыз, мектептерде ар кандай мероприятиялар, кечелер болгондо ошолорго катышып жатабыз. Жана азыркы учурда дагы Мунир эже айтып кеткендей форум театр ошолорго дагы даярданып 16 күндүк кампанияга кандай десем таасир берип жатабыз. Азыркы күндө өзүм 1 жыл болуп калды катышып жатканыма. Өзүм үчүн бул өтө чоң жетишкендик. Анткени ушул 1 жыл арасында өзүмө дагы көп таасирлерди, көп маалыматтарды ала алдым деп айта алам. Ушул 1 жылдын ичинде өзүмө көп өзгөрүүлөр болуп жатат. Аябай өзгөрдүм деп айта алам. Элдердин арасына чыгуудан, кайсы жерде кантип өзүмдү алып жүрүүдөн үйрөндүм. Мурунку жылы жада калсам да элдердин арасына чыгып сүйлөөдөн коркчумун. Бетим кызарып, бутум титиреп, ошондой эле болуп өрчүмүн. Азыркы учурда болсо, кайсыл жерде болбосун, мен ушундай жерге келдим, өзүмө кандайдыр бир жоопкерчилик алып, сүйлөп, өз оюмду так жеткизгенге жана элдерге өзүм алган маалыматты жеткизе билгенди үйрөндүм. Сиз жогоруда ошо кыздардын да өзүнүн үнүн угуп, аларды катыштыруу маанилүү экенин белгиледиңиз. Анан эмне үчүн кыздар бул акцияга катышып, өздөрүнүн үнүн айтканы маанилүү? Себеп дегенде биз баягы чоңдор айтканда кандайдыр бир кыздардын башка кызыкчылыгы бар дегенде кабыл алынат экен да. Кыздар өздөрүнүн жеке оюн айтып келгенде, мисалы үчүн азыр Асема деле айтып берер. Кыздар айтышат да, биз тил окугубуз келет. Биз дагы ушул белгилүү айымдар менен биз мотивациялык жолугушууларды өткөрбөдүкпү долбоордун алкагындачы. Биз деле ушул айымдарда болуп депутат болуп чыккыбыз келет. Биз деле баягы стереотиптик кесиптерди эмес, жөн эметип кыздарга деп ылайыкталганчы башка кесиптерди багындыргыбыз келет дейт да. Бирок ошол сөзүбүздү биз толук айта албайбыз дейт. Анан мына Асема да жаңы эле айтпады, биз айтканды үйрөнүп баштадык депчи, кайсы кесипти алгыбыз келет, кайсы ишти аткаргыбыз келет деп. Мына ошол боюнча именно кыздардын оозунан чыкса бул көбүрөөк таасирдүү болот экен да. Анан булардын дагы биз айтмакчыбыз, ар бирөөнүн кыздын кыялдары бар, ар бир кыздын өзүнүн үнү бар да. Анан булар эметип айтып чыгыш керек да. Анан кийин ошол аркылуу баягы сезимдерин да билдириш керек депчи. Экинчи чети баягы кыздарга биз тарбиялап атканда, билимдерди берип атканда биз ошол гендердик стереотиптерге багытталгандыктан алардын көбүнчө баягы үнү кулбай мындай деген нерсе бар эмеспи? Сен кызсың, сен сүйлөбөш керексиң. Сен кызсың, сен үнүң катуу чыкпаш керек депчи. Ошол себептен биздин долбоордун ичинде ушу оратордук чеберчиликти да өтүшүп атат кыздар. Ошонун ичинде булар азыр галс деген ыкма аркылуу биздин кыялдарыбыз бар, кыялга саякатты жасашып атат. Ошонун ичинде булар акыл ордо оюндарын, квиз найт деп биз атап өткөрүшүп атат да. Ошондо укуктарды дагы билишип атат. Анан ошол нерселердин баардыгы биригип келип, булардын жумшак жөндөмдөрүн дагы жайылтат экен да, өнүктүрөт. Кесип тандоодо дагы буларга мындай өзгөчө багыт берет экен. Ошо сиз жогоруда айткандай бизде стереотиптер бар. Кыздар мугалим болуш керек же доктор болсо эле жарашат. Мисалы өзү каалаган ал башка пилот болобу, башка кесиптин ээси болсо коркот, кыздар аны ал кесип эмес деп. Асема, сиз айтсаңыз, кайсы кесиптин ээси болгуңуз келет? Ким болгуңуз келчү эле негизи? Негизи өзүм каалаганым боюнча ырчылыкты алгым келчү, бирок өзүмө кийин чоңое келе бул деле кесип мага керек эмес деп ойлонуп баштап журналисткага көчүп кеттим. Азыркы учурда журналистка болуп, келечекте иштеп көргүм келет. Сиз жогоруда ошо долбоордун алкагында белгилүү адамдар менен жолуктуруу болду деп айттыңыз. Анан негизи эле бул долбоордун ичинде кандай жумшак жөндөмдөр сабак берилди? Андан башка эмнелер, программаларда эмнелер бар болчу, эмнелерди үйрөнүштү катышуучулар? Билимдүү жаштар ийгиликтүү аймак долбоорунун эң негизги багыты ушул коомчулукта ата-энелерди жана кыздардын ушу кесип алуусуна көңүлүн бурдуруу болчу да, жана колдоо көргөзтүрүү. Ичинде биздин долбоордун ичинде эң биринчи учурда биз галс ыкмасын жайылтабыз. Галс ыкмасы бул сүрөт тартуу аркылуу адамдар баягы ичиндеги болгон сезимдерин, негизги кыялдарын чагылдырып беришет. Ошо кыялдардын ичинен анан кийин эң негизги күчтүү кыялын тандашып, ал кыялга кантип жетсем болот, кандай тоскоолдуктар бар, кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кайсы убакытка коюш керек экен. Эң негизги максат коюу да. Көпчүлүк учурда биз кыялданабыз, кыялыбызды ойлоп жүрө беребиз, 20 жыл өтүшү мүмкүн, 30 жыл өтүшү мүмкүн, бирок жетпейбиз да. Максат коюуда булар так билишет.
ушул жылы ушул күнү мен ушундай кесипке ээ болом же ушул жөндөмдү алгым келет дейби, мына ушундай иш чаралар болду. Ал эми мотивациялык жолугушууларда биз жумшак жөндөмдөр боюнча коммуникация эмне, то есть эл менен баарлашуу деген кандай болот, командада иштөө, адамдар менен байланышты түзүү. Себеп дегенде бул жерде дагы экинчи стереотип бар да, биз үйдө балдарды келгенде ушул чоңдордун арасына киргизет экенбиз, эркек балдардычы. Же болбосо даже кошуналар менен сүйлөшкөндө, туугандар менен сүйлөшкөндө, себеп дегенде сен үйдө калуучу адамсың. Сен деген адамдар менен баарлаша билиш керексиң депчи. Кыздарга келгенде баягы эл алдында көрүнбөө, кыздар деген жумшак болуш керек деп аларга ошол баарлашуу, коммуникацияны түзүү, адамдар менен мамилени жакшыртуу боюнча жөндөмдөрдү бербейт экенбиз да. Ошол себептен ушундай жөндөмдөрдү киргизгенбиз. Экинчиси пландоо. Ар бир нерсени алдыга карата кылып аткан иштерди пландап, эмне кайсы кадамда кайсы иштерди жасаш керек депчи. Анан сөзсүз түрдө конфликттүү ситуациялардан кантип чыгыш керек. Ушул боюнча биз баягы өздөш берип жатабыз маалыматтарды. Анан андан тышкары биз психологдор менен иштешип атабыз. Себеп дегенде азыр келип эле баягы стереотиптер негизинде тарбияланып калган кыздарды эртең эле келип үнүн чыгар деп айтыш аябай кыйын экен. Себептен стереотиптерди бузуп чыгып оңой эмес да. Ошол себептен психолог менен да иштешип, аларда ушул балдар менен кыздар менен сүйлөшүп кандай коркунучтар бар, эмне себептен мындай ушул көйгөй болуп жатат, кантип чыкса болот деп баарлашып жүрүп атат. Дагы биз андан тышкары азыркы күндө ошо форум театр боюнча тренинг өтүп атат. Элдин арасындагы болуп жаткан көйгөйгө чыныгы сезимдерди ойготуу аркылуу аларды өзгөртүүгө алып келүү. Анан катышуучу катары Асемага окшогон алта 41 аймакта 40, дагы бир аймакта 40 кыз бар, э? Эки аймакта биригип 40 кызды алдык. Бирок алар деген 40 эле кыз менен чектелбестен булар өзгөрүү лидерлери катарында өздөрүнүн классташтарына, мектеп ичинде окуучуларга дагы маалыматтар таратып турушат да. Ошондо биз жалпы баягы мектептердин окуучуларын санын алсак болот. Ошо Асемада сурагым келип атат да, сиз өзүңүз менен чогуу катышып келген кыздардан дагы чогуу байкадыңыздар да, жакшы өзгөрдүм деп айттыңыз. Анан мындай конкреттүү түрдө кандай өзгөрүүлөр болгонун уккум келип атат. Мисалы галс методикасы силер буга чейин билчү эмессиңер да. Сүрөт тартууну биз кенедей балдарга ылайыктуу көрөбүз го, эмнегедирчи. Биринчи чоңдорго бул сүрөт тартууну сунуштаганда кичине оолакташат, э? Кандай болду ошо? Негизи чынында эле өзүңүз айтып кеткендей эле жаш балача деп ойлойбуз. Башында келгенде мен деле сүрөт тартасыңар дегенде башкача ойлогом. Кандайча ушундай серьезный нерсеге келип туруп сүрөт тартып калат бекенбиз деп аябай кызыккам. Кийинчерээк кыялданганды үйрөндүм. Мурунку учурда мурун болсо ата-энем сен ушул кесип тандайсың, ушундай жерге иштейсиң, жана ушундай адамга турмушка чыгасың десе, болду ошондой болот экен деп ошону туура көрчүмүн. Азыркы учурда болсо кандай жумушка иштешимди, кандай кесипти тандап кетишимди кыялданып, кайсы жерде иштеп, кайсы жерге саякаттоо, ошонун баардыгына өзүм кыялданганды үйрөндүм деп айта алам. Башка ата-энемдин же болбосо башка адамдардын ушунусу жакшы экен деп оюну айтып өзүм ой боюнча жүрбөй калбаштан азыркы учурда өзүмдүн оюмду дагы элдерге жеткизип, өзүм дагы өзүм оюмду туура көрүүдү үйрөндүм. Ооба, бул жерде кээ бир учурда ата-эне баланын оюн билбей деле балким ушул жагат деп ойлошу мүмкүн. Бала аны айта билгени бул жакта дагы жакшы болуш керек. Ата-эне дагы түшүнөт да, көрсө менин кызым буга кызыгат экен, ошого жараша мен дагы кыялданайын дегендечи. Анан бул эки аймактын шаардан өтө деле алыс эмес аймакта ошентсе дагы кандай көйгөйлөрү бар экен? Сокулук боюнча бизге Асема айтып берет го дейм, кыздар кандай көйгөйлөр менен кабылат, кандай гендердик баягы көйгөйлөргө туш болушат. Азыркы учурда харасмент ыдак көрсөтүү азыркы учурда Сокулук району болгондуктан маршруткада кетип жатканда эле аябай көп басынтуулар, же ошондой эле сен кызсың, турбайсың, ордуңду бербейсиңби жана башка кармануулар болот. Ошонун баардыгы негизи район болгондуктан эч ким деп карап деле койбойт, өзүң күнөөлүүсүң деп коет. Ошонун айынан кичине проблемалар болот десем болот.
Сиздин байкашыңызча кандай? Биздин байкашыбызча жана ошондой эле биз адамдар менен сүйлөшүп, баягы кыздар менен сүйлөшүп жатканда мындай нерселерди сөзсүз түрдө азыркы күндө кыздар да коркушат экен ошол нерсени айтып чыкканданчы. Эмнеге коркосуңар десек, айтат, биз айтсак, эми сен кызсың да, сен өзүң күнөөлүүсүң, сен кыска кийдиң, же балким сен күлүп койгондурсуң, эмне үчүн сабактан кийин сен кармалдың эле, эмне үчүн ошол көчө менен кеттиң эле деп кыздарды басмырлап башташат экен да. Анан көбүнчө баягы эки райондун сөзсүз түрдө проблемалары бир айырмаланат. Анан биз жалпылап айтканда ыдык көрсөттү абдан көйгөй экен. Балдар деген баягы курстарга барышат, шаарга келишет, кайра кетишет. Ошол учурда бизде кыздар бөлүшкөн. Таксиде баргандан кийин таксини жаап коюп, айдоочусу ошо кармалап, жеке тийишкен экен да. Аябай кыздар ошондой стресс алган экен. Кыздар айтышты, биз ушундай жолдо кетип баратсаң баягы ышкыруулар келип, башкача сунуштар келген экен. Эч нерсе кылбастан эле. Ошол себептен мен кыз болуп дене боюм көргөзбөш үчүн азыркы күндө жандай оверсайз деп айтабыз, чоң кийимдерди кийип, чачымды кыска эркектикиндей кылып кыркып калдым дейт. Бул көйгөй аябай чоң көйгөй да. Демек ушул көйгөйдөн чыгыш үчүн кыздарыбыз ушундай кадамдарга барышып атат да, өздөрүн коргош үчүн. Демек калың журт, чечим кабыл алуучу адамдар буга көңүл буруш керек да. Кыздар деген чачын кыркып, эркектей болуп көрүнүп, ошол аркылуу мага тийишпес экен, мени кармалабас экен дебестен, чечим кабыл алуучу адамдар деген буга өзүнчө кадамдарды, иш-чараларды көрүп башташ керек. И адамдар, кыздар айтып келгенде буга карата мындай сөзсүз түрдө баягы биз айтабыз, резкий мындай реакция болуш керек да. Экинчи биздин көйгөйүбүз дагы ушул жерден кыздар айтып келет, 9-классында эле эрте күйөөгө берип коет деп. Потому что биздин ушу райондордо иштеп атканда окуп эмне кереги бар. Алыска баягы чыгарттырышпай, бизде талаа жумуштары болот, бизге жумуш керек депчи. Анан кийин аябай мындай салтты кармап, анан диний агымдар ар башка болуп атпайбы, түшүнүктөр ар башка болуп атат. Бул нерседе окуу билим кереги жок деп дагы эрте турмушка берүү аябай бар экен да ушул маселечи. Анан жалпы мен ушу кибербуллинг дегенди да айтып кетким келет. Буга нерсеги ата-энелер, коомчулуктагы азыркы күндө баягы көңүл буруу башталды, бирок ушунун канчалык таасири бар экенин билбейт экен да. Себеп дегенде биз каалайбызбы, каалабайбызбы, коом өзгөрүлүп атат. Ошол эле биздин социалдык тармактарды, ошол эле телефонду, ошол эле интернетти биз дайыма колдонобуз. Балдар да отурат да. Бирок алардын коопсуздугу отурбай койгондон эч кандай бул көйгөй чечилбейт. Себеп дегенде комментарий аркылуу, жаман сүрөттөрдү таркатуу аркылуу бири-бирине зыяндарын келтирет экен да. Анан биз ушул боюнча дагы аябай айтып келебиз. Анан ата-энелерден мен бир гана чечимди уктум. Бирок бул чечим деп мен кабыл албайт элем, өзүм жеке телефонду бербей коюш керек деп. Анда эгерде телефонду бербей коюудан бул маселе чечилбейт да. Телефонду берүү менен бирге ошо балдар менен баарлашууну жайылтыш керек депчи. Ошону күчөтүш керек. Эмне себептен болуп атат? Анан кийин келип эле бизде ошо эл эмне дейт деген бар да. Кызы же баласы келип баягы өзүнүн көйгөйүн айтса, сен мени уят кылып атсың, калың элге айтпа дегенди үйрөтүп коюшкан. Анан, конечно, жандай ситуациялар болгон учурда балдар айтпай калышат. Айтпай калгандыктан ал кылмышты кылган адамдар жазасы жок калышып атат да. Мына ушул эки баягы чоң көйгөйлөрдү айтсак болот. Анан бирок ата-энелер менен биз дагы ушу галс ыкмасын 3-ыкмасын өттүк, бактылуу үй бүлө дарагы дегенде. Анан алдыда дагы биз ушу психолог менен да жолугушууларды өткөрүп атабыз ата-энелер менен. Балдардын психологиясын түшүнүү, алардын кесип тандоодо колдоо жана ошондой эле буллинг эмне, эл эмне дейт деген түшүнүктөрдү киргизип, кандай реакция кылыш керек боюнча. Ошо сиз жогоруда көйгөйдү айтып отурсаңыз, эстеп кеттим. Мен мурда эфирме келген бир эркек хадис айтып жатат. Биз эмнеге кыздарды мынтип коргон, антип коргон деп үйрөтүп атабыз. Тескерисинче биз эркек балдарга, кыздарга тийишпе, кыздарга бир басым жасаба, зордук зомбулук кылба деп үйрөтүшүбүз керек депчи. Ошон үчүн ойлоп калдым, азыр айтсаңыз ошол туура ой окшойт депчи. Анан долбоор башталгандан баштап азыр мындай кандай ийгиликтер болуп атат же максаттарыңызга бир жетүүнүн бир жолдору көрүнүп калгандыр балким.
Эми ийгилик дегенде биз кандай түшүнөбүз? Ийгилик дегенде бул кыздардан азыр мыйзамдар тууралуу сурасаң, мыйзамды билет да. Анан мен бир историяны айтып кетейин. Ушул биздин дагы кыздарыбыздын арасынан телевиденияга чыгып интервью беришкен, ошол учурда бөлүшкөн болчу эле да. Мектептен биз ал окуучу кызыбызга аябай тиешет экен да. Бир бала кечкери баягы шылыңдап, кодулапчы, сен чачыңды эмнеге кырктың, сен эркек баладай болуп калдың, жана башка деп. Анан биздин сабактардан кийин ал айтат, харасмент боюнча бизде мыйзам жок да. Бирок мыйзам жок болгону менен баягы майда бебаштык деп биздики чара көрүлөт Кыргызстандачы. Анан ошол нерсе жөнүндө айтсак, ал кыз барып ал балага айтыптыр. То есть буда баягы өзүнө ишенүү сезимин ойгонгонун көрсөк болот. Экинчиси ушу билимдин негизинде өзүнүн укугун коргой алганы. Ал кыз төкпөй чачпай ошо мыйзам боюнча айтып берген экен. Бул сен жасап жаткан нерсе харасмент деп коет. Экинчиси бул баягы психологиялык зордук зомбулук көргөзүп атсың. Бунун аягында мен деген өзүм түшүнүп, өзүм жаман сезип, жаман жолдорго барышым мүмкүн. Ошол нерсеге сен күнөөлүүсүң. Мыйзам боюнча бул майда бебаштык деп чара көрүлөт. Сенин жашың болсо жетип калды, сен буга толук жооп бересиң деген экен, ошодон кийин ал бала токтоп калган экен. Мына ушундай бирден биз баягы эгерде жүрүм турумдун өзгөрүүсүн айтсак, билим алуунун негизинде бул бир мисал болот да. Экинчи мисал мынакей биздин кыздарыбыз өздөрүнүн кыялдары деп атпайлыкпы, билимге карата галсы ыкмасы аркылуу эмне иштерди аткарыш керек деп, мынакей Асем азыркы күндө журналист болом деп, телевидение радиого чыгам деп өзү макулдугун алып, анын негизинде ата-энеси да колдоп, азыркы күндө да мынакей күтүп атат. Эфирден кийин биздин кызыбыз ушул өзүнүн кыялдарын орундатууга келип атыптыр. Экинчиден кыздардын үнүн айтып чыгам деп келип атат. Үчүнчүсү Айнура Кабатай кызынан азыркы күндө оратордук чеберчилик боюнча курсту өтүп, ошол боюнча баягы сертификат утуп алганда, кыздардын ушул максаттарына карай келип аткандыгы үчүн бизге өзүнчө баягы ийгилик да. Үчүнчү ийгиликтердин дагы бири баягы бул майда көрүнүшү мүмкүн. Угуучулар үчүн айтышы мүмкүн да, эми ушундай ийгилик дейби депчи. Бирок мектепте биз кечөөнү жарыш өткөрдүк ата-энелер, эне менен кыздын ортосунда. Ошол жерге эгерде мурда баягы келсе дагы чогулуштарга келсе эмне үчүн келет? Акча чогултабыз, кыздарыңарга, балдарыңарга мынча иш-чара болот, мындай да келгиле депчи, баягы балам жөнүндө угушам депчи. Анан азыркы күндө биз ата-энелерден ушул иш-чараларга да келгени көбөйө баштады да. Кыздарды эмне үчүн биз бир гана сабагын угуу үчүн же болбосо башка нерсе, биз кыздарды үйдө дагы, коомдо дагы кесип алуусунда да толук колдошубуз керек деп ата-энелердин келүүсү, кызыгуусу күчөп баштады да. Мына ушул нерселерди биз баягы кичинекей болсо дагы алдыга карата ийгилик деп кабыл алып атабыз. Ошон үчүн бул акциянын аты дагы кызга 40 үйдөн колдоо деп айтып аткан Асема, сиз мисалы ушундай колдоону көргөндө негизи адамдар маалымат алса, өзүн ишенимдүү сезип калат деп белгилеп атпайбызбы? Колдоону көргөндө өзүңүз кандай сезесиз? Негизи ушул кезге чейин ата-энем мени колдойт деп ойлочу эмесмин. Анткени көп эле учурда сен окуйсуң, болду. Ошол окуганыңа азаматсың деп коет болчу, ошол эле. Азыркы учурда болсо ушундай алып баруучу, мектептерде алып баруучу болуп жүрөм азыркы учурда. Ошонун баарын айтып келсем, ар кандай колдоолорун көргөзүп, мына азыр апама айтсам, апам сразу болду, макул барам, сени шаарга алып барам деп. Ушундай жардамдарды көргөзүп атат. Аябай башкача болот экенсиң, кичине көрсө ата-энем деле жардам берет турбайбы? Кичине мындай адамдардан жардам алгандан уялбаш керек экен. Ата-энемден жардам алгандан мен мурун атамдан жада калса 20 сом сурагандан уялчумун да. Мындай атамдан бир нерсе сурагандан чогулушка келип бересизби деп сурагандан уялчумун. Азыркы учурда атам менен апам менен жакын досум, же болбосо сырдашым катары сүйлөшүп калдым. Азыр бул мага өтө кандай десем жагат, жана өзүмө комфортно. Бул ошо акция кызга 40 үйдөн колдоо деп 16 күндүк иш-чараны алкагында болот. Андан сырткары долбоор мындан ары кантип уланат? Азыркы күндө баягы биздин акцияларыбыз кызга 40 үйдөн колдоо деп ар тараптуу болуп атпайбы? Ар кайсы ата-энелер менен өзүнчө өткөрүп атабыз, окуучулар менен өзүнчө өткөрүп атабыз. Жалпы журтчулукка дагы жөө жүрүштөрдү өткөрүп деп биз пландап атабыз. Анан кийинки биздин кадамдарыбыз кыздар мынакей азыркы проекттин башталгандан баштап эң биринчи жумшак жөнүмдөрдү өнүктүрүү боюнча болчу. Экинчиси ушул келечекте мен ким болом?
баягы келечекте мен бир гана энемин деп эгерде айтышса, келечекте бул баягы кесиптин да ээси болот экен. Келечекте мен баягы чечим кабыл алуучу адам катарында мен депутат айым болсом болот экен деп баягы жөндөмдөрдү өздөштүрүп негизги максатын билишти да, негизги кыялдарын. Анан азыркы күндө алган билимдерин биз гана билбестен башка кыздарга, балдарга да жайылтыш керек деп азыр ушул процесс жүрүп атат да, өздөрүнүн билимдерин угуш керек деп. Анан кийинки биздин кадамыбыз кыздарга өздөрү дагы тандашкан университеттерге апарайлы деп атабыз. Себеп дегенде университетке бизге кандай болот? 11-классты бүтөр маалда 5-6 айга калганда ОРТга даярдап башташат. Ата-энелер жанында албастап баягы курска жаздырышат да. Баягы ар кандай болот, бирок жалпы жонунан айтканда. Анан булар 8-9 класстагы кыздар болот атпайбы? Азыртадан булар университет деген эмне? Кандай кесип алса болот? Мына ушул студенттер менен жолугуштуруу, университеттин дубалдарын негизи көргөзүү да, бул кандай болот экен депчи. Ошол жерге жолугушууларды өткөрөлү деп атабыз. Сөзсүз түрдө бул кыздар менен биз кийин буларга дагы азыркы күндө бизден башка да проект алып барган адамдар бар да, уюмдарчы. Ошолор менен байланышты түстүрүүнү. Анан биз 8-9 класста алганыбыздын эмеси себеби бизде баягы туруктуулук деген маселе турат да. Дайымачы проект алып кеткенде бизде азыркы күндө ушу 20 кыз бар. Долбоор бүтүп калса дагы ушу 20 кыздын билими бар. 20 кыздын мындай жоопкерчилиги өскөн, өздөрүнүн ишенимдери бар. Булар мурдагы Асема делебин айтат болуш керек. Эгерде мурда биз иш чара кылабыз, же ушундай болгон жатат десе, биз баягы кечкери айтчык да. Азыркы күндө эмне кайсы күнү келесиздер, кайсы саатта келесиздер деп өздөрү уюштурушат. Биз ошо туруктуулукка жете алдык да. Кийинки кадамдагы, кийинки жылы 8-класс болот турган, 9-класс болот турган окуучуларга булар ушу билимдерди тарката берет. Асема ушул окуулардан албетте бүтө элек бул, бирок окуулардан өткөн адам катары башка өзүңүз менен тең кыздарга кандай сунуштарды айтат элеңиз? Жана эле Мунирежа айтып кеткендей, мурунку жылы өзүбүзгө кандайдыр бир жоопкерчилик ала албайт болчук. Мунирежа өзү даярдап берчү. Азыркы учурда биз ошол эле форум театр, ошонун баарын саат канчада, кайсы жерге келиш керек өздөрүбүз даярдайбыз. Жана азыркы учурда билим алып жаткан кыздарга мен айтарым, жоопкерчилик азыр жоопкерчилик бар болсо дагы андан да көп жоопкерчилик айтат элем. Өзүңүздөргө ишеним, сиздер кичине эле нерсени эмес, дагы андан дагы чоң нерселерди кыла аласыздар деген ишеничтемин. Мен кошумчалай кетейин деп атам. Асема дагы жакшы ойду айткан, жана жалгыз эле өзүнүн ойлорун тегерегинде жүрө бербестен ал ою менен ата-энесине бөлүшсө жакшы натыйжа берет деген аябай сонун өзүңүздүн башыңыздан өткөн тажрыйбаны айтып өттүңүз. Көп учурда ошо жаштар мени баары бир алар укпайт, алар мени түшүнбөйт, мен жалгызмын деп эле ошол өзүнүн чөйрөсүндө калып калат. Сиздей болуп аны айта билсе, алардан да колдоону ала алат деген абдан сонун кеңеш айттыңыз. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып атат. Кыскача сиз да кыздарга бир сунушуңузду айтып берсеңиз. Кыздарга жалпы жолдо мен айтмакчымын, кыздар кыялдангыла. Кыздардын кыялдары кымбат, ар бирөөнүн кыялдарын орундалышы мүмкүн. Эч качан унутпагыла, биз жалгыз эмеспиз. Кыздар кыздарды колдойт ар дайым. Аял аялга эже сиңди дегендей, кыздар кыздарга эже сиңди. Биздин укуктарыбыз маанилүү. Чоң рахмат сиздерге убактыңыздарды бөлүп, абдан кызыктуу маек бердиңиздер. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасын көрдүңүз. Анда кызга 40 үйдөн колдоо деген теманын алкагында сөз кылдык. Бүгүн биздин студияда мейманда коомчулукту өнүктүрүүгө билим коомдук фондунун жаштар арасында кесиптик билим алууну жайылтуу боюнча адис Мунира Норузбаева жана билимдүү жаштар ийгиликтүү айыл аймак долбоорунун катышуучусу, окуучу Асема Нурилаева болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.